Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya vel mursalin. Seyyidina ve Habibina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala çeksiz maktolar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve selam salavatlar olsun. Jana ушул бизге динди жеткизген ул сахабаларга, табииндерге, андан кийин имамыбыз Абу Ханифа рахматуллахи алейхи жана башка исламга, иманга кызмат кылган алым уламаларыбыздан разы болгон болсун. Бүгүнкү сабагыбыз барыңыздарга белгилүү болгондой Ханафи мазхабынын негизделиши. Биз көп угуп калабыз. Адамдардын арасында, мусулмандардын арасында мен Ханафи мазхабын карманып жүрөм деген адамдардын арасында көптөгөн көйгөйлөр бар. Биз өзүбүз Ханафи мазхабын карманабыз дейбиз, Ханафи мазхабы биздин мазхабыбыз дейбиз. Бирок Ханафи мазхабты жакшы билбеген абалдарыбыз бар. Ошого кээде сырттан, башка жактан бир аз шамал болуп, анан силердин Ханафи мазхабыңарда Абу Ханифа өзү хадисти билбесе, анан кантип Абу Ханифаны ээрчип жүрөсүңөр десе, бир аз экиленип, жок, Абу Ханифа алым, дүйнөнүн бардыгы Абу Ханифаны ээрчип атпайбы? Сен билбейт окшойсуң. Жок, билбейт эмес. Фаланча түкүнчө деген алымдар Абу Ханифаны хадисти алсыз деген десе, жүрөгүңүз ооруп, үйүңүзгө кетесиз. Үйүңө барып ойлонгондон кийин башка маселе дагы унутуп каласыз. Ошентип элдин арасында ушундай жөө-жомоктор жүрөт. Адамдардын арасында Ханафи мазхабы бул Куран, сүннөткө топ келбейт. Ханафи мазхабы бул ой менен ойлонуп табылган мазхаб. Ханафи мазхабы эч ким муну этибарга алган эмес. Абу Ханифа Куфадагы эле бир айылда отуруп эле мындай мазхабын жазып койгон. Куран, хадиске эч билбейт ал. Айткан сөздөрүнүн бардыгы эле өзүнүн ою менен айта берген деген сөздөрдү угуп жүрөбүз. Ушул күнгө чейин бардыгыбыз эле жок, Абу Ханифа алым, сен билбейсиң, Абу Ханифа сонун дегенден башка жооп айта албай жүргөн абалыбыз бар. Эмне колуң көтөрбөй окуп атасың десе, биз Ханафи мазхабында колубузду көтөрбөй окуйбуз десе, сен пайгамбарды ээрчисиңби же Абу Ханифаны ээрчисиңби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям колун көтөрүп окуган го. Жок, андай болбоса керек десең, ошондой эле Курандан кийинки эң сахих китеп кайсы китеп? Сахих Бухари. Уш Сахих Бухарида Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям колун көтөрүп окугандыгы жөнүндө хадис бар. Сен Пайгамбарыбыздын хадисин аласыңбы же Абу Ханифаны ээрчисиңби десе, экиленип калат, жүрөгү ооруп. Ошентип бирден, экиден, үчтөн адамдардын арасында күмөн санай берип, сала берип, акырын бири-бирден анан ошолордун катарына кошулуп кеткен адамдар көп. Биринчи даватчы туугандарыбыз барып, үйүнөн чакырып, эпте бештик алып кеп, дарат алган, үйрөттүрүп, даратканага келип чыкканды, кантип тамак жегенди, келимен намазды үйрөтүп коет, анан секин алып кетип калат. Ушундай абалдар бизде көп. Анан ошого адамдардын арасында бүлүк болбош үчүн, адамдар өзүнүн мазхабы менен сыймыктанып жашоосу үчүн ушул сабакты баштап атабыз. Ар бириңер өзүңөр суроо берип койгула. Азыр мен 2 айдан кийин Ханафи мазхабында экениме сыймыктанып каламын. Азыр деле сыймыктанабыз, бирок далили жок сыймыктанабыз. Кыргызстан Ханафи мазхабында, биздин муфтият Ханафи мазхабында, анан менин атам Ханафи болгон, анан биздин имам Ханафи. Кудайым Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга нусрат берип, жардам берип, кийин Мадинага көчүү абалы биринчи башталды. Анан адамдарды ага чейин Мадинага көчкөнгө чейин. Эми аны тарыхтан бардыңыздар уккансыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакр радиаллаху анху менен Мадинага көчүп барып, Мадинадагы заман биринчи башталды. Ал жерден Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды мадиналыктар сүйүп тосуп алды, кубанып тосуп алды. Талаал бадру алайна деп ырдап тосуп алышты. Пайгамбарыбыз Меккеде кысылып, мушриктер, капырлар күн көргөзбөй атканда, Мадина эли кубанып тосуп алышты. Ошентип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын
Madinaдағы жашоосу башталды. Мадинага баргандагы ва фихи таджаллат шариат لفرض والمجتمع في العبادات والمعاملات. Анан пайгамбарыбыз Мадинага баргандан кийин анан өкүмдөр түшүп баштады. Намазды кантип окуунун өкүмдөрү, зекет, орозо, башка амалдар жеке адамдарга, анан жалпы адамдарга мына ошол жерде анан өкүмдөр түшүп баштады. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дааваты Мадинада башталды. Мына Мадинада негизги өкүмдөрдүн бардыгы Мадинада түштү. Фил ибадат вал муамалат. Ибадаттарда болсун, жана соода сатык башка мамилелерде. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ва гайриха жана башка амалдар аля хайатил ма'руфа байна айдина. Азыр биздин колубуздагы белгилүү болгон мына ибадаттар бардыгы мына ушул Мадинада түштү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинада 10 жыл даават кылды. 10 жылда бүтүндөй шарият түшүп бүттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда эч нерсе калбады. Бардык ошол мезгилдеги маселелерди чечип, акырында ажылык кылды. Анын арасындагы тарыхый окуялар аябай көп. Хаджатул вадакка келгенде не деди? Мен силерге аманатты жеткиздимби дегенде бүтүн үммөт не деди? Бүтүн сахабалар. Ооба бизге аманатты жеткиздиң дегенде эмне деди? Аллахумма фашхад. Аллахым мага күбөлүк кылгын, мен сенин диниңди мынау кулдарыңа барына жеткиздим деди. Андан кийин Маида сүрөсүнүн 3-аяты Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислама дина деп не болду? Маида сүрөсүндөгү 3-аят түштү. Шул менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүтүндөй аманатты кимге? Үммөткө жеткизди. Эми кайра бир аз кайтабыз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинадагы доорунун артыкчылыктары, өкүмдөрү кандай болгон? Эми буга жекеден сүйлөшүп баштайбыз, а? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын оозунан чыккан сөздөр фик болчу, өкүмдөр болчу. Кайсыл маселеде сураса, пайгамбарыбыз сүйлөп, же болбосо аятты чечмелеп, ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 10 жыл Мадинада шарият өкүмдөрүн үйрөттү. Ошон үчүн биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи муштахид. Муштахид деген нерсе, муштахид мутлак деп айтабыз, илимдин эң акыркы жеткен чеги. Муштахид мутлак, илимдин акыр, биз алым, шейх, устаз дейбиз го. Илимдин эң акырына жеткен чеги бул муштахид мутлак деген. Муштахид мутлакка жеткен ислам тарыхында 30-40 ушу тегерегинде гана алым бар. Пайгамбарыбыздын сахабаларынын арасында 20га жетпеген 15-ин тегерегинде гана сахабалар муштахид мутлак даражага жеткен. Себеби сахабалардын бардыгы эле алым болгон эмес. Азыркы мезгилде биздин Кыргызстанда канча алым бар? 7 миллион эл боло турган болсо, пайгамбарыбыз Кыргызстандагы алымдар бир 20-30-ун тегерегинде эле алымыбыз бар, башка көзүбүзгө кое турган. Демек, бардык адамдардын алым болуусу мүмкүн эмес. Сахабалардын доорунда деле мына ушундай. Дыйкан сахабалар болгон, бизнесмен сахабалар болгон, жихадка чыккан, согуш менен жүргөн Халид ибн Валиддей сахабалар болгон, анан илим алган сахабалар болгон. Башка адамдар пайгамбарыбыздан келип сурашкан, пайгамбарыбыз өткөндөн кийин сахабалардан сураган да. Ошого эми пайгамбарыбызды өтө элек мезгилдеги абалга токтойлу. Ошол мезгилде пайгамбарыбыз өзү сахабаларды дайындап, өкүмдөр кандай алынышы, суроолорго кантип жооп бериш керек, бардыгын пайгамбарыбыз үйрөткөн. Ошол сахабалардын арасынан 20га жетпеген гана адамдар муштахид мутлак даражага жеткен. Алар гана, ошолор гана пайгамбарыбыздан кийин маселелерди чечкен. Азыр бизде айтып атпайбы? Салафтын жолун ээрчийбиз, китаба сунна. Билесиңерби? Китаба суннадан сахабалардагы түздөн түз алган эмес. Сахабалардагы Курандан түздөн түз өкүм алган эмес.
ошол мезгилде өзүнүн аалымдарынан Абу Бакырдан, Умардан, Усман, Али, Абдуллах ибн Мас'уд, Зайд ибн Сабит, Муаз ибн Джабал, Абу Муса ал-Аш'ари, Саад ибн Аби Ваккас, ушундай фатва Абу Хурайра, Айша радиаллаху анхум. Мына ошо окшогондордон келип сурашкан. Биз хадистерди окуп калсак, келип пайгамбарыбыздын аялы Айша энебизден канча адамдар фатва сурайт эле. Мына маселе кандай эле, тиги маселе кандай эле деп. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунун артыкчылыктарына токтой турган болсок, мизатул ула, пайгамбарыбыздын даават жүрүүсүнүн, даават кылуусунун, шарият өкүмдөрүн түшүндүрүүнүн жана шарият өкүмдөрүн кантип чечкенин биринчи жолу аннал марджа лил ахкамил фикхия фихи хувал вахи. Фикхи өкүмдөрдүн кайта турган жерибиз бул вахи болгон. Пайгамбарыбызга Аллах Таала тарабынан Куран түшүп турган. Кайсы бир маселеге муктаждык болсо, эгерде Куранда болсо пайгамбарыбыз айткан, Куранда жок болсо пайгамбарыбыз күтүп турган. Вахи түшкөн, маселени чечип берген. Ошон үчүн фал масдар раиси, эң негизги булак өкүм алына турган пайгамбарыбыздын мезгилинде бул вахи болгон. Лил ахкам өкүм алына турган хувал вахи. Аллах Таалага келген вахи. Андан кийин ма вақа'a мин иштихадин минан наби саллаллаху алейхи ва саллям ау мин ба'д асхабихи радиаллаху анхум фихи фақад кана муайядан бил вахи. Эми ошол мезгилде кээде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү да иштихад кылган. Себеби иштихад деген маселеде бул илимдин эң жогорку даражасы дедик муштахид мутлакты. Муштахид мутлак деген илимдин эң жогорку даражасы, анын нар жагында илим жок. Анын нар жагы пайгамбарлык. Ким ушул муштахид мутлак даражага жеткен адам гана Курандан, хадистен өкүм ала алат. Түз өкүм алабы? Жок. Муштахид мутлак Курандан, хадистен өкүм алыш үчүн анын усулу болуш керек. Усул деген негиз. Ошол негиздин негизинде Куран жана хадистен өкүм алган. Эми пайгамбарыбыздын артыкчылыгында пайгамбарыбыз вахийни күтөт экен. Анан кээде пайгамбарыбыз аалымдардын арасында ушундай маселе бар. Абу имам пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муштахид болгонбу, болгон эмеспи десе, бардык аалымдар айтат муштахид болгон. Себеби муштахид бул пайгамбарлыктан ылдыйраак тепкичтеги. Демек пайгамбарыбыз жөн эле муштахид мутлак болгон. Анда суроо. Муштахид мутлак болуу үчүн илимдүү болуш керек. Ооба, илимдүү болуш керек. Анда эмне себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жазганды да окуганды билген эмес? Кантип жазганды, окуганды билбеген пайгамбар муштахид мутлак пайгамбарлыкка чыксын? Биздин арабызда билебиз да, адамдар профессор, илим алган, диплому бар, шариаттын өкүмдөрүн билгендер, булар илимдүү деп баалайбыз. Эмне себептен? Алар кыйналып, өмүрүн, көзүнүн нурун кетирип, илим окуп, жылдап илим окуп, анан илимге жетет. Анан кийин муштахид мутлак болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жазганды билбесе, окуганды билбесе, ал бул илимди каяктан алды? Бул да болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды Аллах Таала башка адамдардан жогору койгондугунун далили. Себеби эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жазганды билгенде, окуганды билгенде, анда мага пайгамбарлык келди деп ошол мезгилдеги адамдарга ислам жеткизип атканда айтат эле: сен шүмшүк окуганды билесиң, жазганды билесиң, бир жерден алып келдиң. Сен мындай кылдың, же болбосо мынау Юнан, Грециянын фикхтарынан башка жактардан алып анан биз башыбызды айландырып атасың, сен демек. Ошолордун оозун жабыш үчүн Аллах Таала окуганды, жазганды билбеген пайгамбарды дүйнөдөгү эң улуу аалым кылды. Илим пайгамбардын илимине жетпейт. Анын илими бардык тармакта, медициналык, аскери, саясий, фикхи, үй бүлөлүк бардык маселени пайгамбарыбыз чечкен. Эми ал илимди адамдар кыйналып, медресеге барып,
устаздын астында отуруп 20 жылдап 30 жылдап ижазаңы бер деп окуса, ал илимди Аллах Таала пайгамбарыбызга вахий аркылуу берди. Адамдар бул өзү ойлоп таап бир нерсени кылып, тияктан окуп, тияктан угуп алды дегенге жок, пайгамбарыбыз окуганды, жазганды билбейт эле, бирок ошону менен эле бирге силерге илим үйрөтүп болчу. Ошон үчүн бардык пайгамбарлар муаллим, үйрөтүүчү болуп келген деген ошо. Бул дагы Аллах Тааланын можизасы. Эч нерсени билбеген, окуганды, жазбаган, билбеген адамды дүйнөгө муаллим кылып, үйрөтүүчү кылып койду. Тамак ичкенибизде пайгамбарыбызды карабасак иче албайбыз. Кийим кийгенде пайгамбарды карайбыз. Дааватыбызда пайгамбарды карайбыз. Өкүм чыгарганда пайгамбарды карайбыз. Дегеле биз пайгамбарды карабаган эч нерсе жок. Сахабалар пайгамбарды күтүп, пайгамбардын амалына жараша өзлөрүнүн амалдарын оңдогон. Пайгамбарыбыздын кийимине жараша кийимдерин оңдогон. Пайгамбарыбыздын сүйлөгөнүнө жараша сүйлөгөндөрүн үйрөнгөн. Болбосо арабтар ушундай бадави эл болгон, корс, деп. Пайгамбар жок, жумшак болгула. Жумшак болгула. Аллах Таала жумшактыкты жакшы көрөт. Адамдарга акырын сүйлөгүлө, адамдарга мейримдүү болгула деп. Пайгамбарыбыздын адеп аклагын эң жогорку даражада болгон. Ошон үчүн пайгамбарыбыз мен бул дүйнөгө адеп акылактын эң туу чокусуна жеткизүү үчүн келдим деди. Акыйкатта ошондой болду. Эч бир адамдын адеп акылагы пайгамбарыбыздын адеп акылагына жете албады. Пайгамбарыбыздын адеп акылагы Аллах Таала тарабынан берилген адеп акылак болчу. Бирөө менен учурашса, ошол адам колун тартканга чейин пайгамбарыбыз колун тарткан эмес. Эгер аркасынан пайгамбардын бирөө кайрылган болсо, мынтип эмес, бүтүн денеси менен кайрылган. Бирөө менен учурашса, пайгамбарыбыз жылмайып, таң калыштуу пайгамбарыбыздын адеп акылагы. Тамак жегенде, эми койчу жашоодогу бардык нерсени сахабаларга үйрөттү. Эч бир акыйкатты билбеген, адеп акылакты билбеген, жада калса өзүнүн балдарын эркелетишти билбеген ошондой караңгы элге пайгамбарыбыз адеп акылакты үйрөттү. Кийин сахабалар эмне болду? Эң адептүү пайгамбарыбыздын сахабалары болду. Мына ушинтип Аллах Таала пайгамбарыбызга илимди өзүнүн вахийси аркылуу берди. Ошол илим бүтүн дүйнөгө илим болуп таркады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына илимди үйрөттү. Илимди сахабалар жанында тарбия кылып, жанында карап отуруп, өкүмдөр кандай алынат, фатвалар кандай берилет, бүтүн үйрөттү. Мына ошолордун арасынан 15-20нын тегерегинде муштахид, мутлак аалымдар өсүп чыкты. Ошого далил катары bir маселени окуп койсок, бул хадисти имам Ал-Хаким өзүнүн Мустадрак деген, Мустадрак Ал-Хаким деп китеби бар. Бул Сахихейн, Сахих Бухари менен Муслимди истидрак кылган. Башкача айтканда Бухари менен Муслимдин жолу менен келип, бирок имам Бухари менен имам Муслим чыгарбаган хадистерди өзүнүн жолу менен чыгарган. Хаким. Ошол Мустадрак деген китебинде сахих риваят менен ушундай риваятты баяндайт. Ан Абдуллах ибн Амр ибн Ас радияллаху анху. Абдуллах ибн Амр ибн Ас дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алым сахабаларынан, муштахид, мутлак сахабаларынан болчу. Өкүм чыгара ала турган, илим бере ала турган, маселени чече ала турган. Пайгамбарыбыз өзүнүн сахабаларын кантип фатва бергенге, кантип өкүм чыгарганга үйрөткөндүгүнө мына ушул жерден бир хадисти окуп беребиз. Бул хадисти имам Хаким Мустадракта чыгарган. Ан Абдуллах ибн Амр ибн Ас инна раджулайни ихтасама иля наби саллаллаху алейхи вассалам. Эки адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тирүү пайгамбарыбыздын жанына бир маселени чече албай экөө араздашып келди. Келгенден кийин факале ли Абдуллах ибн Амр ибн Асқа эмне деди? Амр ибн Ас келген.
Abdullah rivayet kıldı. Amr'a ne dedi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Amr beri gel dedi. İqdi beynehuma. Bunu ökönün meselesini çeşip verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü turup sahabalar sen çeç. Kanday bu? Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün sahabaların ilimge öğretip atkandas. Men ketem erten. Siler kalasыңар. Siler kийинки adamlarga öküm kanday bolgondugун, fatva kanday чыгышын, kantip adamların arasında fatva kılıştı öğretti. Anam ne dedi? İqdi beynehuma. Ökönün ortasında meseleyi çeşip verdi. Peygamberimizin sahabaları peygamberdi urmat kılıp canında terbiye görgöndür. Bol bismillah deyit ha? Ha? Aqdi beynehuma ve ente hadirun ya Resulallah. Sen bizim canımızda turup şeriatın iyisi sensin. Bizge hakikati öğretken sensin. İlimdin bardığı sende. Sen turup men bu ökönün meselesini çeçem mi dedi. Naam dedi. Ova. Çeç dedi. Degenden keyin Peygamber anan Amr ökön meselesini çeçti. Bolgan bu hadiste kıskaçarak bayındap koydu. Andan keyin Peygamberimiz ne dedi? Eğer dedi sen şul meseleni çeçkende hata ketken bolsaң, falaka tuğra kılgan bolsaң, falaka aşru ucur. 10 sowap burat dedi. Tuğra çeçken bolsaң dedi. Ve in ijtahadta fa akhta'ta, ijtihad kılıp turup hata ketip kalsaң, falaka ajrun. Sağa dağı sowap dedi. Emi şul da bizge çoğun dalil boldu. Peygamberimiz özünün sahabaların kantip fatva berүүnü, adamların ortasına meseleni çeçүүnü Peygamberimiz ötpöstön turup özlerini dayarlap ketken. İlim uşunday da. Sebebi ilim özünün kийинки jolun ulay turgan şakirtlerini dayındoo. Bolboso ilim toktop kalat. Emne sebepten İmam Avza'i'nin mazhabı toktop kaldı. Abu Hanifa'day, İmam Malik'day, İmam Avza'i'dağı emne bolçu? Mujtahid mutlak bolçu. Al özü tirүү mezgilinde meselelerdi çeçken. Biroq azır jok. Avza'i'nin mazhabı degen bar mı? Azır jok. Bizge 4 kana mazhab jetip keldi. Avza'i'nin mazhabı nege jok boldu dese, anın şakirtleri anın ilimi ulantkan jok. Ulantkan jok, şakirtleri jok bolup oturup Avza'i'nin ilimi bizge jetip kelbestен jok bolup her bir kitapta qala Avza'i mınday dedi, Avza'i tiginday dedi degen sözdör gana kaldı. Alem bizden 4 mazhabtın bizge jetip kelgendigi başından başlap, darat algandan başlap ölgöndөн kийин murasың bölüngөнгө чейин төгүлбөй, чачылбай келди. Бул да Аллах Тааланын hikmati. Al 4 mazhab boyunca kийинчерээк сүйлөшөбүз. Эми бул жерде сахаба боюнча сүйлөшөлү. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү тирүү туруп өзүнүн сахабаларын өкүмдөрдү чыгарууга, иштихад кылууга буйруду. Демек Амр ибн Ас мujtahid mutlak даражага жеткен, жанагы илимге. Ошон үчүн аны айтып атат, ке маселени чеч деп. Эчтекени билбеген сахабаны айта беле? Айтпайт да. Пайгамбарыбыздын көзү жетип калган. Булар илимге толуп калды. Дайым биздин жаныбызда жүрөт. Маселени чече алат деп туруп анан Амр ибн Асты эмне кылды? Маселени чеч деди. Ушул жерде дагы бир маселе. Ошол ин иштахадта фа ахтата фалака ажрун. Егер сен иштихад кылып туруп ката кетсең, сага 1 сowap dedi. Тура айткан болсоң 10 sowap dedi. Башка риваятта башкачараак келет. Биз шуну карманабыз. Демек, мujtahid мутлактын ката кеткенине да sowap алат экен. Анан ушул сөздөрдү угуп алат дагы кээ бир адамдар. Иштихад кылсаң 1 sowap, ката кетсең 1 sowap, тура айтсаң 10 sowap аласың. Бардыгыбыз иштихад кылышыбыз керек. Жок. Ошол даражага жеткен адамдар иштихад кылат. Анын маселелерине токтонобуз. Ар бир адам эмес. Бул пайгамбарыбыз ар бир эле сахабаны айткан эмес. Демек, илимге толгон, жетилген адамды айткан. Анан ушинтип Амр ибн Ас пайгамбарыбыздын жанында туруп маселени чечти. Бул окшогон мисалдар бизде толтура. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчиси вахий түштү, андан кийин пайгамбарыбыз мujtahid болду. Сахабаларын дагы мujtahidдикке эмне кылды? Тарбиялады. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям
ümmet özünün sahabalarına dindi jetkizdi. Anam bul dünyadan ötüp ketdi. Emi sahabalar kaldı. Sahabalardagı amanat dindi jetkizүү kaldı. Emi oşol mezgildegi sahabalar bardыгы Kur'an hadisten hüküm albastan oşol alım sahabalardan barıp Peygamberimiz tarbiyalagan sahabalardan barıp emne hükümdörдү үйröndü. Oşon üçin hadis kitaplarını okusanız Ayşe nebizden soradı. Sa'altu Anas ibn Malik'ten soradım. Muaz ibn Cebel'den soradım dep mına uşunday hadisler gelet. Emi Peygamberimizden dagı bir hadisine toktolsok, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka qoomdorgo dagı özünün sahabalары ilim menen tolup kalganda başka jaka da jönötkөн. Muaz ibn Cebel degen sahabаны Yemenге davatçı kılıp jönötkön. Bilesiңерби, Peygamberimiz tirүү mezgilinde. Bul hadisти Abu Davud, Tirmizi jana başka hadis rivayet kılgan alımlar aytat, Muaz ibn Cebel'di Yemenге jönötüp atıp Peygamberimiz şunday dedi. Ya Muaz, ey Muaz, sen Yemenге baratasın. Sen Yemenге barganыңda al jerde adamdarga dindi үйrөтөсүн. Al jer İslam бар элек, sen жаңы baratasın. Al жакка барганда sen кантип маселелерди чечесиң? Кана айтып берчи мага. Dese Muaz ibn Cebel, ya Rasulullah, men eştegeni bilmem, barbayım ayakka degen жок, ha? Sebebi ошол Muaz ibn Cebel Yemenге барып, İslamdın atынан süйлöp barып ошол жерде маселелерди чечкенге даяр болуп калгандыгы үчүн пайгамбар жөнөттү. Bunu mına Abu Davud kitabında bu hadiste uşunday dep jönötöt. Muaz ibn Cebel'ge kayrılıp Peygamber lemma arada en yeb'atha Muazan ila'l Yemen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'dı Yemen'e jönötüp atkanda qala keyfe taqdi iza arada laka qada'un. Ey Muaz dedi. Daha sırap atat. Sebebi özü tarbiyalap koydu. Hem kayra sırap atat. Ey Muaz dedi. Keyfe taqdi. Kantip hüküm kılasın iza arada laka qada'un. Sağa bir mesele çeçiniş gerek bolup kalsa kantip çeçesin dedi. Özün get tutasın. Men jok aljakta. Telefon jok. Aljaktagı meseleni sen özün çeçesin. Kana bismillah kantip çeçesin. Qala men bilbeymi, göröbüz da degen jok, ha? Sebebi Peygamberin tarbiyasını alıp ilimini algan. Qala kim? Muaz ibn Cebel. Aqdi bi kitabillah. Men Kur'an menen hüküm berim. Sebebi Muaz ibn Cebel Kur'an'ın bardığını jattagan. Men Kur'an menen hüküm kılam dedi. Kur'an'dagı meseleleri menen gelgen meseleleri çeçem dedi. Qala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem فَاِنْ لَمْ تَجِدْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ Eğer de Kur'an'dan tappay kalsançı dedi. Allah, oğur soru ha? Biz de ayet otpayı, bardık nese Kur'an'da var, Kur'an hadisti karmanavuz, şulla bizge meseleni çeşip beretti. Peygamberimiz tirü, Muaz ibn Cebel'i jönötüp attat. Emne menen fatva kılasın? Kur'an menen. Kur'an'dan tappasaңçı. Al degen dese Kur'an'da bardık nese aytılgan jok. Kur'an'da İslam'dın negizleri gana aytıldı. Peygamberimizin sözün karaң. Sen Kur'an'dan tappay kalsaңçı. Muaz ibn Cebel, ya astagfirullah, bardık nese Kur'an'da var degen jok. Ne dedi? فَاِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الْكِتَابِ اللّٰهِ Allah Teala'nın kitabında tappay kalsaң, emne kılasın dedi. قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ Senin sünnetin menen hüküm kılam dedi. İlim var da bilet. Bardık mesele Kur'an'da çeşilgen emez. Bardık meselege Kur'an hadisten dalil ber dedi. Janağı maskap karmagandarçı. Online sabak boluştu men Kur'an'dan kantip tap bereyin sağa. Banktagı meseleler boyunca kantip akçаны kotoruş boyunca Moskvadan buyaka. Kantip tap bereyin Kur'an'dan. Ya eyyühellezine amanu dep gelebim ne? Jok da. Demek İslam'da Kur'an'da hadiste negizgiler, kalganın alımlar, müştehitler çeşip beret. Cenab-ı Kur'an hadisten dalil ber degenler,
илим албагандар алар. Али көкүрөк илимге толуу элек, көпөлөк болуп учуп алгандар, бир-эки маселени угуп же бир-эки лекцияга барып. Ошон үчүн маселенин пайгамбарыбыздын мезгилиндеги абалды да билбейт. Курандын абалын дагы билбейт. Курандагы канча өкүм бар экенин дагы билбейт. Ошон үчүн бир нерсе Куран сүннөттөн мага далил бер. Эгерде илим алган болсо, антип айтпайт эле да. Муаз ибн Жабал айтты. Бар нерсе Курандан болот да деген жок го. Курандан таппай калсаң эмне деди? Сүннөттөн деди. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Fa in lam tajid fi sunnati rasulillahi wala fi kitabillah. Muaz, пайгамбар Аллах Тааланын Куранынан да таппай калсаң, пайгамбарыбыздын хадисинен таппай калсаң эмне кыласың деди. Демек пайгамбарыбыз да бардык маселени чечип койгон жок. Ал деген нерсе жашоо жүрүп атат. Кыяматка көздү канча калды биз билбейбиз. Күнүгө жаңы маселелер чыгып атат. Күнүгө жаңы окуялар болуп атат. Бардыгын пайгамбарыбыз айтып койгон болсо, алымдарга муктаждык жок болот эле. Ошон үчүн ал-уламау варасатул анбия, алымдар пайгамбардын мураскорлору деди. Мураскор деген эмне? Пайгамбарыбыз динар, дирхам таштаган жок, илим таштады. Демек пайгамбарыбыздын илимин алымдар алды. Куран сүннөт эмес. Себир нерсе болсо, Куран сүннөт пайгамбардын мурасы деди. Алымдар пайгамбардын мураскери деди. Ошол Куран сүннөттү алымдар түшүнөт. Анан алымдар маселени чечип берет. Аз убакыт калды. Канча убакыт болду? 29 мүнөт, суроо жоопко. Себеби ал-улама варасатул анбия. Алымдар пайгамбарлардын мураскорлору. Демек алымдар азыраак болот. Ошолор пайгамбардын мураскорлору. Ошолор маселени чечет. Пайгамбарыбыздын суроосу, Курандан, хадистен таппай калсаң эмне кыласың деди. Кала ажтахиду ра'i, андан кийин өзүм иштихад кылам деди, оюм менен деди. Демек алымдар дагы маселени чечет. Алымдар Куран, хадисте жок маселелерди ошонун жардамы менен, анын 2-3 хадисти бириктирип, окуяларды карап, тилди карап, ижмаатты карап, ана маселелерди чечет. Муаз ибн Жабал эгер таппай калсам, Мадинага келип сенден сурап кетем деди. Фадараба Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям садраху, көкүрөгүн урду дейт пайгамбарыбыз. Алхамдулиллахиллади ваффака расулиллахи лима юрди Расулаллах. Аллах Таалага шүгүрлөр болсун. Ваффака расулиллах. Пайгамбардын элчиси Аллахтын элчиси менен ою бир чыкты деди. Алхамдулилlah деген не? Эмнеге ою бир чыкты? Анын расулу разы боло турган деди. Пайгамбар, мен сенин мынау жолуңа разы болдум деди. Бисмилла, Яманга бар деди. Ошентип Муаз ибн Жабал Яманга барып, Яман элин илим менен тарбиялады, илимди үйрөттү. Эми бир суроо келет. Анда алымдар Куран сүннөттөн жок маселелерди ою менен айта турган болсо, анда ислам алымдардын пикирлери экен да. Кээ бир маселелерде. Жок. Ислам бул Аллах Тааланын дини. Адамдардын пикири эмес, алымдардын пикири эмес. Бирок бир нерсени түшүндүрүп өтүшүбүз керек. Кайсыны? Мен көп мисал келтирем шуну. Сиздер бир жерге барып калдыңыздар. Барып, şu Bismillah деп bir konakka барып калсаңар, Майкл Джексонду коюп, Bismillah деп танса кылайлы десем, эмне дейсиңер? Таксы, болбойт, бул шариатта жакшымы? Өчөр дейсизби? Же дебейсизби? Макул деп радиону өчүрүп, бир шарак менен 2 коньяк тап келип, бир көңүл ачпасак болбойт. Андан кийин клубка барабыз кыздарга. Десе, астагфирулла, бул шариатта дурус эмес деп кайтарасыңарбы? Демек, силердин илимиңер, силердин ыйманыңар, сиздеги бар маалыматтар
şariatка туура келбеген нерселерди тээп атат. Чыгарып атат, кабыл албайт. Себеби билимиң бар, иманыңар бар, чыгарып атат. Болбойт бул шариат, болбойт. Эми сахабалардын, муштахидтерин, алымдардын пикирлери туура эмес пикирлерди да кабыл албайт. Алар ойлонсо шариаттын негизинде ойлонот. Алар ойлонсо эрежеден чыкпай ойлонот. Алардын сүйлөгөн сөзү же Куранга каршы келбейт, же хадиске каршы келбейт, шариаттын чегинде ойлонот. Ал эмес силердин ойлонуңар, силердин аракетиңер түртүп атпайбы шариатка туура эмес келген нерсени. Алымдардын пикири дагы, акылы дагы, амалы дагы шариатка ажнаби болгон, шариаттан жат болгон нерселерди түртөт. Ошого ойлоп калбаш керек. Алымдар өзлөрүнүн каалаганын сүйлөй берет деп жок. Алымдар сүйлөйт, алар шариаттын чегинде, эреженин негизинде сүйлөйт. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз жөнөтүп атканда аштахиду би ра'i, мен оюм менен иштихат кылып маселени чечем десе, башка бир кой берсен, оюң не исламбы сага деген жок. Билди пайгамбарыбыз, Муаздын тарбиясы, илими шариатка каршы нерсени ойлонбойт. Алардын пикирлери исламдын чегинде ойлонот. Анан Муаз ибн Жабал бисмилла Яманга жөнөттү, барып Яман элин исламга чакырды. Ушул жерден сабагыбызды токтотолу. Биз сахабалардын кандай илимдүү болгондугун, кантип маселе чечкендигин, сыртка барганда кантип чечкендиги боюнча азын олак сөз кылдык. Эмки сабагыбызда башка сахабалар боюнча сүйлөшөбүз. Алар кантип маселени чечкен. Анан Хаджатул Вада пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөндөн сахабалар бүт дүйнөгө таркап кетти. Анан ушинтип тепкич менен кете беребиз. Абу Ханифага жеткенге чейин. Эмне себептен мен муну нөлдөн баштадым? Силер билгиле, барыбыз билели. Пайгамбарыбыз илим кантип келди, сахабаларына кантип үйрөттү, сахабалар андан кийинкилер кантип үйрөттү, Абу Ханифа кантип илим алды. Акырын барабыз. Себеби бардыгыбыз Абу Ханифадан баштап үстү жакты билбей, анан Абу Ханифага болгон рахматуллах алейхи жаман сөздөр айтылып атат. Бүгүнкү сабагыбызды ушул жерден токтойбуз. Дагы бир айтып коеюн, ушул маселеде мынау хадисти кээ бир адамдар даиф деп Муаздын хадисин кичине чычалагандар бар. Ооба, кээ бир адамдар даиф деген, бирок мухаккиктер, чоң алымдар бул хадисти мына сахих деген. Ким ал? Абу Бакр Рази, Абу Бакр ибн Араби, Хатиб ал-Багдади, эң чоң мухаддис алым. Анан жанагы бизге наразы болуп аткан, мына хадисти даиф деп аткан, жана мазхаб кармабагандар бар го. Ошолордун имамы Ибн Теймия, Ибн Кайым да сахих деген. Ошого Аллах разы болсун. Анан мындан кийинки сабагыбызда Куранда канча өкүм алына турган аяттар бар. Хадистерде канча өкүм алына турган хадистер бар. Бардыгы хадистен өкүм алабызбы, албайбызбы? Сахабалар кантип өкүм алган? Кийинки сабагыбызда иншалла улантабыз. Ва саллаллаху таала хайра халк Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.